Üstü neye mi sayı tutup duruyor bu la? Ova bir anda. Ошону 5 yaş. 5 yaş doğanlar. Eki asık. Yanında yok. Bu canlılar çok neye çok ekan? İyi mi çikolata? Emin çıkartattım da. Assalamu alaikum. Hurmаттуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Нокаттын Арбын деген айылындабыз. 5 сентябрь 2020 жыл. Ушул экрандан көрүп турган жоон жолпу келген Абакандан келген. Абакандан келгенине 2 жыл болуп тур туугандар. БТР кайманатындагы жылкыны сиздерге тартып көргөзөлү. БТР азыр 5 жашта, 5 жаш болгондо туугандар, эки асый. Улака чабылып жүргөн, улака кириши чыгышы аябай күчтүү. Боюнун бийиктиги 1,73 сантиметр келген мынакей кайманаты БТР. БТР деп жөн жерден коюлбаса керек, өтө жоон жолпу келген. Владимир менен Данчактын аргындашы. Азыр туугандар бул аттын толук мүнөздөмөсүн айтып жанынан жакындан өзүңүздөр көрүп тургандай кылып тартып көргөзөбүз. Эгерде баасы чечилип, эсине чалып, сүйлөшүп, экрандагы номерлерге чаласыздар. Азыр туугандар мынакей БТРдин бастыгын караңыздар. Ушул тапта бир челек 6 килограммдан жемди жейт экен. Мынакей туугандар, жанынан көрсөңүздөр, булат келишкен, баскан басыгы, буту колу таза. Азыр чабып да көрөбүз. Чапканда өзүнүн алып жүрүшү дагы жеңил жылкы экен туугандар. Азыр бүгүнкү чыгарылышта 2 жылкы тартылат, 2 ат. Бул 1 номерде коюлган БТР кайманатындагы атты көрдүңүздөр. Мынакей достор, жооштугу кандай? Жооштугу жакшыбы? Жооштугуна сөз жок дейт. Жооштугу жакшы. Така турушу жеңил туугандар. Баскан басыгы, мынакей көкүрөктөрүн бир сыйра тартып көргөзөйүн сиздерге. Көкүрөк, буту колу таза экен. Кыскасы алган адам ыраазы болуп мине турган жылкыны мынакей сиздерге тартып көргөзүп жатабыз туугандар. Мынакей алысырактан турушун көргөзөлү. Бою 1,73 даана чыгат. Кабагын тартабыз туугандар. Мынакей сүрөттө өзүн алып турушу, кыскасы атка бир карап айтканда сөз жок. Азыр аттын бир жакынкы аралыкка жүгүргөнүн бир көрүп коелу. Ат кандай чуркайт экен, аттын өзүнүн жүгүргөндө алып жүрүүсү, кулк мүнөзү. Кыскасы атты бир чабып көрөлү, кандай кетет экен. Мынакей туугандар, атты кыска гана аралыкка чабабыз. Атты кыйнаштын кереги жок, себеби азыр ат мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Аттын чуркаганына маани бериңиздер туугандар. Ат кандай экен комментарийге жазып, бул $7,000 коюлган жылкы, $7,000 коюлду. Айткан баадан кемитилет туугандар. Ушундай чоң атты мүнүп, чоң улакта катышам деп жүргөн биздин эр азаматтар. $7,000 азыркы доллар менен эсептегенде 78. Ошондо 550,000 сом деп орто эсеппен айтып коелу. 550,000 сом деп коюлуп тур БТР кайманатындагы булат. Үстү кандай экен? Үстү токпу? Ток. Үстү ток. Мына үстүндөгү минип жүргөн палван жигит дагы үстү ток деп айтып өттү туугандар. Өзүңүздөр дагы ат жаккан болсо келип көрүп кетип, атты жанынан көрүп минип көрөсүздөр. Кыскасы атты баалаңыздар, кандай баа коюлду, ошо баага татыктуу. Кыскасы булат улакка чабылып жүрөт экен. Эгерде кирип чыгышы ээси айткандай өтө жакшы болсо, ал баага татыктуу деп мен дагы мындай айтып өтөйүн туугандар. Мынакей көкүрөктөрү жоон көкүрөк. Кыскасы Данчак менен Владимир аралашкан Абакандан келген, 2 жыл болуптур келгенине. Бул аттын баасы 7,000 деп коюлду туугандар. Бул 1 номердеги атты сиздерге тартып көргөздүк. Кимге жаккан болсо бул видеого бир класс басып, бул видео менен жылкы группаларына бөлүшүп туугандар кетсеңиздер болот. 1 номердеги атты тартып бүттүк. Кийинки атты тарталы. Ал карабышты кандай экенин мындан кийинки
номер менен кетип атабыз. Мындан кийинки аттан көрөсүздөр. Мынакей достор, тартуудан алдын кийинки атты. Бул аттын баскан басыгын сиздер менен чогуу көрүп коелу. Аттын баскан басыгына биздин каналдын саяпкерлери, биздин каналдын катталуучулары баа бериңиздер. Ат кандай экен? Комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетсеңиздер болот. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылыштагы экинчи атты тартып көргөзүп баштайлы. Бул койкоңдогон курш Бишкек жылкыларынан экен туугандар, Бишкектен келген. Бул дагы кол бала туугандар. Кулун малында алынып келинген экен туугандар, көрүңүздөр. Бул ат азыр жазга 3 жашка толуптур. Жазга бышты. Бою канча чыгып калат? Бою 1.50ден ашып калат, Мынакей достор, 1.50-1.55 бою бар экен туугандар. Бул арканкы оң жагында А деген тамгасы бар кара курч. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр жакындан тартайын. Жөндүү баада коюлду туугандар. Мынакей кара ат экен, келечекте дагы жакшы ат болуп берет деген бул ээсинин чоң үмүтү бар экен бул атка туугандар. Аттын баасы 160 миң сом деп коюлду. 160 миң сом айткан баадан кеми болот бул быштынын туугандар. Азыр атты бир сыра бастырып көрөлү. Буту колу тазабы? Таза. Такасы барбы жокпу? Такасы калганы бар, Алдыңкы такалар жок экен туугандар, арканкы такасы. Алдыңкы экөө достор, алдыңкы экөө такасы бар экен, арканкы экөөнүн такасы такалана эле экен. Азыр бул атты бир бастырып көрөлү. Кимге жаккан болсо бастырар. Алдыдагы номер 2 башка болот туугандар. Биринчи аттын ээсинин номери башка, бул аттын ээсинин номери башка коюлат. Ошол боюнча чалып аттын ээси менен байланышасыздар. Баасы 160 миң сом. Ошондо 2 миң доллар деп бааланды. Орто эсеп менен 2 миң долларга дагы жетпеген баа болот. Кимге жакты туугандар, жакса класс басып бул видео менен бөлүшүңүздөр. Мынакей атты азыр аркасын тартайын. Бул быштынын. Күлүктүгү кандай, чуркашы? Курч, Күлүктүгү күлүк экен бул аттын ээси туугандар. Айтып атат, азыр тишин көргөзөбү? Так. Мынакей тишин бир көрүп коюңуздар. Тишин көрүп жашын айткан биздин туугандар ат кандай экен, атка сын берип, атка сын тагып, эки аттын кайсы бири жакты, ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазып, пикир калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей бүгүнкү жарнама иретинде тартылган эки атты тартып көргөзүп бердик. Тартып көргөзүп берген сиздерге Муз ТВ каналы, менин атым Замир болду. Биздин каналга катталыңыздар, катталып элек болсоңуздар. Ушундай жакшы жылкылар чыгып жатат. Улак сезон башталганы калды. Ошого туугандар биздин каналга катталып, бул видеонун алдына класс деген белгини басып кетсеңиздер болот туугандар. Андыктан саламатта калыңыздар. Кийинки көргөзүүдө жолугушканга чейин.